Бүгүн оштуктар үчүн өтө азап чегүү күнү болду окшойт. Биздин сүйүктүү, меримдүү жөнөкөй мэрибиз кетип калды. Жакшы эле иштеп аткан болчу. Көз тиеп кетти окшойт. Мэрибиз кайра келсе жакшы эле. Ош өтө өнүгүп калган болчу да. Бүтө элек нерселери бар болчу ошточу. Дагы бир жыл же 5 жыл жүргөндө ошубуз Дубайдан да кем калбайт болчу, даже Дубайдан ашат болду. Улуу урматтуу Садыр Жапаров, сиз неге биздин мерди кетирдиңиз? Ошул мынчалык өнүккөн эмес болчу, эч ким ошко мынчалык меримин төгүп өнүктүрбөгөн болчу, өтө катуу иштеген болчу, ош эли жүрөгүн берүүгө даяр. Мүмкүн болсо биздин мэрибизди кайтарып бериңиздер. Себеби дегенде ошубузда мынчалык өнүгүү болгон эмес, алдыга жылган эмес. Өтө жакшы иштеген. Эмне үчүн аны кетирдиңиз? Бизге өзүбүздүн мэрибизди кайтарып бериңиз. Сураныч иштейт. Өлө ичим ачып атат, ичим күйүп өрттөнүп атат. Ыйлап эми чыктым достор. Буну айтып чыкпасам болбойт, ичим жарылып өлүп калайын деди прям. Ушу мердин жаңылыктарын көрүп алып, кеткенин көрүп алып, ичим ачышты, күйдү дегендей. Сизди эч качан унутпайбыз, сиз үчүн дуа кылабыз, катым кылабыз дегендей. Сиз 10 кылымда бир жолу жаралчу инсансыз, унутпайбыз. Ошо эле баардыгы сизге кошулуп дуа кылат. Ар дайым Аллахым коргоп, колдоп жүрсүн. Эми жаңы келген мердин билбейм эмнегедир мага эмеси жакпай атат. Түсү жакпай атат. Келип монтип эле отуруучудай койчу да, акыркы интервьюсун дагы көрдүм. Аллахым колдосун, эме болсун. Ичим ачышты по факту келгендечи. Не дерин билбей калдым. Эми Садыр Жапаров президентибиз, улуу урматтуу президентибиз кетирбесе жакшы болмок сизди. Ошо эле никогда сизди унутпайт. Башка мерди дей албайбыз биз. Сиз биздин жүрөгүбүздө, өтө сакталып калдыңыз. Аллахым колдосун сизди.